Саламатсыздарбы? Бизде бүгүн конокто Кубанычбек Исабеков, Жогорку Кеңештин спикеринин мурдагы орун басары. Саламатсыздар. Сизге келгениңизге. Кыш жакындаган сайын отун боюнча маселелер аябай көбөйүп атат. Россияда газ, Россия эмес, Европада газдын баасы шумдук көтөрүлүп $2000 чейин жетип, $1000 чейин, анан азыр экиси кайра арзандагандай болуп атат, 1000 куб метри. Кыргызстанда дагы газ эмес, биякта бизде көмүр маселеси чыгып атат. Эмне үчүн ушундай маселелер сиздин оюңузча кыш жакындаганда чыгат, эмне үчүн алдын ала мунун баарын чече албайт экен эч ким? Туура бүткүл дүйнөсүндө күйүүчү майлардын баасы өстү. Европада деле бензин €1.70 чейин жетти. Анын үстүнө Европада азыр газ проблемасы күчөп кетти дагы. Мисалы, Россиянын турецкий поток деген жагынан газ өтүп атат, Украина жагынан кыскарды. Анан Украинадагы аракет кылып, Прибалтиканын республикалары, Польшалар дагы Россияга каршы, Америкага каршы болуп өткөрүп атпайбы? Мисалы, Северный поток Германияга барса, жана сертификаттарын ошон үчүн электр энергиясы ошол эле Францияда, башка мамлекеттерде аябай кымбаттап кетти. Экесе болуп атат, Экесе кымбаттады. Демек, энергоносителдер кымбаттагандан кийин баары кымбаттайт да. Эртеби кечпи тамак аш кийим-кечелерчи. Аны күтсөк болот. Дүйнө жүзүндө ошондой болуп аткандан кийин анын үстүнө бул добычасы да кыскарбады беле. ОПЕКке кирген мамлекеттер нефтинин өндүрүшүн кыскарталы деген. Азыр болсо мына электромотор көтөлү деп атышпайбы? Азыр автогиганттардын баары, машина чыгаргандардын көпчүлүгү уже 70-80% өндүрүшүн электромобилге чыгарып атат. Күйүүчү май бул экологияны да бузат экен. Анан өзлөрүнө мамлекеттен өнбөгөндөн кийин ошого басым жасап атышат. Ошол эле маалда мына биз Евросоюздун мүчөсүбүз. Евразиялык союздун мүчөсү, Евразиялык союздун КМШ мамлекеттеринин мүчөсүбүз, ШОСТукку. Ошон үчүн биздин жаныбызды кейткени, мен деле мисалы машина айдап калам. Автомобилдик газдын баасы Казакстанда 2 эсе арзан турат. 15 сом тыйын турат, а бизде уже 35 сомдон ашып кетти. 35 сом 90 тыйындан сатылып атат. Автомобилдик газчы. Анан мына эртең бүгүндөн баштап суук болот деп берип атат. Уже октябрь бүтүп атат. Бизде болсо сиз айткандай көмүр жетишпей атат. Бизде кара кеченин көмүрү бул Кыргызстандын түндүгүнө жок дегенде 300 жылга жете турган запасы бар. Турук бар алдык бер жакта, таш көмүр сүрүктүү көп жерлерде көмүр бар да мисалы. Эмне үчүн анан? Муну бир президент дагы өткөндө мына журналисттер менен жолукканда айтты. Күйүүчү майды дагы жаңы жылга чейин баасын көтөрбөйбүз деп. Ошол эле маалда мен сизге айтып коеюн, мына ушул эле Бишкектен 15 жакын заправкалар жабылды. Бул көмүрдү казып аткан көпчүлүгү частный компаниялар. Муну мамлекетке алыш керек болчу башынан эле. Бул мамлекеттин, элдин байлыгы. Эмне үчүн бирөөлөр 300 сомго лицензия алгандагы мамлекеттин байлыгын алып туруп эле сатып, анан байып атышат. Булар саботаж кылып атат бүгүнкү бийликкечи. Ошол эле Садыр Жапаровго каршы деп атат деп айтат эле мунчу. Көмүрчүлөр. Көмүр боюнча. Мына карасаңыз, мисалы, азыр мисалы тоолуу райондордо уже суук кирди. Мен ысык көлдү кыдырып келдим азырчы. Мурун ошо райондун борборлорунда эмес, жекеле чоң айылдарда КАМАЗдар, прицептер менен көмүр менен турчу. Бирөөнү да көргөн жокмун ишенсеңиз. Ошол эле больница, школдордун көпчүлүгү азыр кышкыга толук кандуу көмүр ала алган жок. Бул саботаж. Бул бийликке каршы иш деп эсептейм. Аларды өкмөт дагы тиешелүү укугу бар да. Сураш керек да, керек болсо лицензиясын тартып алыш керек, башка өндүрүшкө бериш керек. Негизи мамлекеттик ишкананы көбөйтүш керек болчу дагы, өкмөт дагы жаздан баштап кышка даярданыш керек болчу. Анан эми кышта кандай болот, канчага созулат? Анын үстүнө бизде көпчүлүк айылдардын көпчүлүгү деги азыр мына суунун да запасы аз болуп, Тажикстандан, Казакстандан энергетиканы алып атпайбыз, Түркмөнстандан тартыпчы. Анан бизде көмүр жаккан кишилер көп да, айла жок да, экологиябыз бузулса дагычы. Бул жерде саботаж деп эсептейм. Муну үчүн тиешелүү биздин органдары изилдеш керек дагы, жоопко тартыш керек. Жөн эле лицензиясын албас турган, статьяга такап туруп керек болсо камаш керек. Жанагы ошол эле жыйында Садыр Жапаров айтты, кээ бир компаниялар жана көмүр өндүргөндөр
базасы эмеде турбайбы, тиги балыкчыда, ошоя калып келип, анан вагондорго жүктөйт го. Кум аралаштырып берет экен деди. Канчалык ушундай чын билесизби? Мурун мындай болгон эмес. Эч качан. Негизи балыкчыда топпас бар эле Ысык көл менен Нарын облусунун отун көмүрүн Россиядан тиги куз баштан бери алып келишти да. Анан андай болчу эмес. Азыр президент айтып аткандан кийин мүмкүн маалымат ушундай далилдер бар да. Канттай ушундай? Бул деген кыянатчылык да, душмандык деп эсептесек болот. Эгер ушундай болсо. Анан мен мурдагы күнү эле бир чогулушка губернаторубуз Ысык көлдү өткөргөндөн чакыргандан барып келдим. Эртең менен 4-тө туруп алып баратсам, жолдо бир кайра түнүшүндө келдик, жол кечиндечи, бир көмүр жүктөп келаткан машинаны көргөн жокмун. Кандай болот? Кайсы жерде? Мисалы Каракечеден Бишкекке тартып келаткан көмүр ташыган машинаны көргөн жокмун. Ошол эле поезд менчи? Поезду мен бирөөндө поезд көргөн жокмун. Мүмкүн ал убакта поезд расписаниясы жоктур. Бирок бул саботаж, бул мамлекетке элге кылган кыянатчылык, душмандык деп эсептейм. Эмне үчүн мындай болуп атат? Эми ТЭЦте качан? Запасы толук азырчы. Жок. ТЭЦтикичи. Бизди жылуулук менен, электр энергия менен камсыздап. Бүткүл кышка топтобойт го жанагы эмени, запасты. Күнүмдүк болуп бир 2-3 күнгө жете тургандай алып келип, анан улам алып келип турат го. Маке мен кардар кишилер катарында айтайын. Мисал жүрөм. Азыр эми ошо толук кандуу бүтө элек болсо да от жагайын деп, Каражыганын көмүрүн алайын десем, мына Лев Толстой көчөсүндө 2-3 жерде сатылды. 15 күн болду, 1 грамм андай Каражыган көмүрүн таба албайт, сатып алдым. Каражыга Казакстандан да? Аяктан Шабаркур Каражыга келет да, биздики Каракеченики. Жок болуп атат мына. Муну эмне атайын жасап атышабы? Же кыш келгенден кийин баасын 2 эсе көтөрүп туруп сатканга ылайыктап атышабы кызыл кулак биздин ортомчулар, өндүрүшчүлөрчү. Жеке өндүрүшчүлөр көп да биздечи. Жеке өндүрүшчүлөр бар. Ооба. Алардын ээлерин бир тобу атка минерлер, депутаттар болуп отурат. Кантип ошол мамлекетке элге ушундай кыянатчылык кылышат? Бул жакпаган, Кудайга да жакпаган иш деп эсептейм. Элди кыйнап туруп ошолордон пайда тапкан бул душмандык. Күйүүчү май жанагы заправкалар иштебей калды атасың. Азыр мына тиги айтып атпаймынбы, газ биздики 2 эседен көбүрөөк кымбат болот. Ушул 30 километр турган Георгиевка, Курдайга барсаңыз, ал жерде 2 эсе арзан болот. Автомобильный газчы. Анан Кудайга шүгүр, азыр газ өчкөн жери жок, бирок кээ бир райондордо, Чүйдө, айылда жерлерде свет ремонтко деп өчүрүлүп атат, Бишкектин дагы кээ бир райондорунда күнүгө почти. Анан эми кыш келгенде белди бекем бушубуз керек. Айла жок. Андай маселе мына Улуу Британияда чыкпадыбы мындан бир ай мурда? Чоң мурда? проблема. Британияныкы азыр бир дагы тыйымдай запасы калган жок деп бүт бардык айтып атышат. Газ боюнча. Аякта да саботажбы? Аяктан Евросоюздун эми алар уктап калышты да. Мисалы Северный потоккочу Россияныкын албай, Америка болсо тоскоолдук кылып, Россияга эмбарго кылып, крест койдуртуп, бөгөт койдуртуп тиги түндүк потокту сертификациясын өткөрбөй атпайбы? А элимне тоңобу? Анан сланцевый газ менен Американыкын баржылап ташып келип Европаны тойгуза албайт да. Мурда жетип аткан, бирок Азия жакка сата баштады дейт. Азияга сата баштаган. Ооба. Анан азыр мына бул Россия Украина менен чоң чыртатага болуп атпайбы? Дүйнө жүзүндө негизи бүгүнкү күндө тынччылык жок да. Бардык региондор ушундай болуп атпайбы? Бизде дагы Азияда, Европада карасаңыз, Африкада, даже түштүк Америка жактарда эле тынч эмес азырчы. Анан мындай маселеде бул өнүккөн Евросоюздагы газ жок окат кыла албайт да. Анан Россияга бөгөт койгону менен сланцевый газды пароход баржылар менен алып келип Европанын кардарларын торгуза албайт. Ошон үчүн ушу жана саботаж деген чоң маселе да, аябай. Дагы кандай бир мисалдар бар ушу саботаж деп айтыш үчүн? Эми мисалы биздин борборубуздагы заправкаларды жаап салган эмне? Бул саботаж эмеспи? Эмнеге жабат? Эмнеге жапты азыр ушул маалда? Келбей калды деп атат го. Жок, булар кызыл кулактык кылып кымбат баага сатыш керек болуп атат булардыкы.
кое туруп анан кийин. Биздин өкмөт болсо айтып атат, бул бензинди эмени бул баадан кымбат сатпагыла, жоопко тартабыз, элге кичине жеңилдик болсун десе, булар жаап салып атат. А эмени жана акциздерди алып салгыла деп трейдерлер айтты эле, ошол ишке аштыбы? Мисалы карасаңыз, биз бир Евразия Союзда болгондон кийин Россиядан биздикилер алып атканда эндес жок алып атат, акциз жок. Кудай деш керек да. Дагы кошумча алды. Ал биз мисалы айтып атышат, Москвадагы баадан биздики кичине арзаныраак жол болсо бирдей баада сатылып атат дейт. Бул кызыл кулактык. Москвада сатылып атканы мисалы НДС кошумча нарк салыкчы. Тигилерде жогору турат 19, бизде 12%. Бул бирдеңиз. Экинчиден НДС жок алып атат да биздикилер. Ташып келгени жол расход кошулуп атат. Акциз жок алып атат. Эми андан да бошоткондо биз мамлекеттин бюджетин эмне менен толтурабыз? Бүткүл дүйнө жүзүндө күйүүчү май, тамеки, ичкилик бул мамлекеттик монополияда. Бизде тиле каршы берип таштаган мурунку бийликтер ошончу. Таратып жиберген. Кимде калсаң, ошол эле тамеки бизде өндүрүлөт. Бирок тамеки кымбат эле болуп атпайбы? Мен тамеки тартпайм, бирок көрүп атам да. Тамеки тартканга да үмүттөнгүм келбейт. Кыргызстандын тамекиси пайдаланылабы жана сигареттерге? Сөзсүз жана дүбек деген сорт бизде чыгат. Мисалы, ноокаттык туугандар Казакстандын Алматы облусунда дагы иштеп жүрүшөт. Биздин тамекичилер мыкты. Мунун дүбек тамекисин айтып калса, Черчилль, Сталин дагы тарткан согуш убагында депчи. Анан бирок сигарет өздөрүбүз чыгарбайбыз. Биздики чыгарбайт. Муну чет эл. Ошол эмне үчүн ошентип калган? Себеби Акаевдин убагында баарын таратып жиберген, берип койгон. Мамлекетти ойлосок, мамлекеттик монополия тура турган бул биринчи ошол тамеки, нефть, газ жактары, анан күйүүчү эметиги ичкилик жагы болуш керек болчу. Анан тоо кен тармагы. Тоо кен тармагы бүгүн эң мыкты мамлекеттин бюджетин толтура турган, жумуш ордун камсыздыра турган тармак болчу. Аякта да маселе. Тилеки билесиз эми. Мисалы таксист таксовать этиш үчүн 1200 сомдон тиги патент алыш. А килейген алтын кендерин 300 сомго лицензияларын берген. Эми азыр андай жокпу? Эми азыр ал өзгөргөн системачы. Бирок тилекке каршы ырыстуу тоо кендерин баарын таратып жиберген да. Майда чектер калып атпайбы? Ошол эле комтөрдү баш кылып туруп, комтөрдүн коронавирус оорусу азыр баарына тарап атпайбы? Кай жерде чыр жок? Алайды алсаңыз, Чаткалды алсаңыз, Алабуканы алсаңыз, Нарынды алсаңыз, Угемин, Талас жердин баарында ырчыр болуп атпайбы? Жер байлыгы мамлекеттик эмес, элдики болбой калбадыбы? Ырчырдын баары ошондон болуп атат. Жумуш ордундагы, же болбосо бизде өндүрүлгөн продукцияны товарды албай туруп башка жактан алып атпайбы мисалы. Цементти Тараздан алышчу. Эмне үчүн канттыкын албайт? Алманы Кытайдыкын алып келип берип атпайбы? Эмнеге биздин көлдүн алмасы жаманбы ошо Кумтөр көлдө болот? Эмне үчүн ошондой болуш керек? Помидорду Новосибирсктен алып келет экен кээде. Ой, Новосибирскке бизден ташыйт да. Булар жөн эле тиги бананды Панамадан алдык, анан помидорду, суубузду Францияныкын ичип атабыз деген отчет менен акчаны списать этип жеп келишкен да просто. Комтөрдөн. Ал жердин баарында чыр бар. Ошол эле концентраттарды чыгарып кетип атат деп мына кээде айтылып атпайбы? А бирок ошол эле Чаткал Алайдыкын, Алабуканын карасаңыз, отчетунда 500 килограмм десе, ал тиги жок дегенде 5 тоннаны же ондогон тоннаны чыгарып кетет. Ошо мамлекеттик өзүбүздүн өндүрүш ишканабыз ачылбагандыгынан, мамлекеттик улуттук концепциянын жоктугунан болуп атат. Мамлекетчил болбой атабыз тилекке каршы. Ошо өкмөт баш болуп турупчу. Концентратты ким даярдайт? Каерден даярдайт алар? Жерден казып алып атышпайбы? Жок, ошо фабрикалар бар, ошондой көп ушунча фабрика. Аны чет жака чыгарып кетип атышат. Жок, макул да, кантип жазайт? Канча фабрика бар ошондой бизде? Көппү? Жекелер дагы бар. Барбы? Бар. Канча пайыз алтын ошо концентраттын ичинде? Бизде аны карасаңыз, бюджетти карасаңыз, даже бюджеттин 1%-ын түзбөйт. Жок, ал чыгарып аткандарын бюджет эмес, жана концентраттын ичинде канча пайыз алтын бар? Ар бир жердики кичине өзгөчөлүгү бар. Ар бир жердикичи. Мисалы, Кумтөрдө деле жана Борбордук деген бар.
жанында Сарытөр, анан Юго-Запад деген бар. 10 000 гектар жердин ичинде элечи. Ал кендин өзүндө. А бирок жөйлөгөн эмес да, ал концентрат деген уже байытылган болуп атат да. Байытылганда канча пайыз болот? Суудан чайкалгандары дагы бар. Сууданчы. Казгандан дагы ымыгылган. Мисалы тиги Солтон Сарыда делечи. Жергиликтүү элдер барып Кытайларды иштетпей эме кылып койбоду. Кытайлар дагы экологияны бузуп атат, малыбызды жая албай калдык депчи. А жерде бирок концентратты чайкап атышат. Биз неле нарындык тургандар. Чайкалганда ал таза алтын болуп атат. Таптаза. Бирок берки концентраты менен да алып кетип атышат. Аны чет жака анан көмүскө алып кетип атат көпчүлүгүнчү. Отчетто бир, жасаганы бир. Чакачып кеткен эми раматтылык деп коелук. Танаевдин баласы деле тиги Алабука менен Чаткалда канчаны талкалады. Жолду бузулду, суунун нугунан өйдө бузуп ичти. Концентраты ташыпчы. Отчеттун каратсам, анда катын баласынын даже кызматкерлердин айлыгына жетпеген отчеттор бар болчу. Эми ал биздин убакта андан бери да канчаны талкалады ким билет аны. Бизде мамлекеттик өкмөттүк чеке жылтар программа жок. Ушундан болуп атат. Коррупцияланып кеткен. Өз кызыкчылыгын мамлекетти элдикинен жогору койгон. Ушундан кетти да. Баары талаптанып атат десек болот. Мисалы карасаңыз, Кыргыздын багына Кара балта тоо кен комбинаты курулуп калган. Мисалы Монголияда жок. Алар тиги Канада башка жака ташып барып, жол расходу канча, коопсуздугу канча, кайра ташып келет. Мындай комбинаты жок бекен? Жок. Бизде бир топ коңшу мамлекеттер дагы кара балтага алып келип бүлдүрүп кетет. Эми СССР учурунда жанагы Юж полиметалл беле ушундай болчу аты. Ал бүткүл союздук ишкана болчу да. Союздук цвет мед министрлиги да бар болчу. Анан мисалы ошол сууду боюнча делечи өзүнчө министрлик бар болчу да. Бизде суудагы проблема болот да кээ бир жерде. Тилекке каршы мына 30 жылда бир суу сактагычын курулганын уктуңузбу? Кыргызстанда. 30 жыл эгемендүүлүк болгондон. А коңшу мамлекеттер баары куруп албады. Эл башы болгончо суу башы бол дейт. Бизде мына Тажикстан менен Кыргызстан мөңгүлөр турат да. Суу дүйнө жүзүндө күйүүчү майдыкынан кымбаттап атат. Көп мамлекеттер жапа чегип атат суусу жок. Суусу жок жашоо болбойт да мисалычы. А биз болсо Союз убагында каржыланып турчу мисалычы. Суу чарбасы, канализация, орошение система бардыгычы. Элдин айлыгы, налог салыгы. Эгемендүүлүктү алганда Кыргызстандын мойнуна түштү дагы коңшу мамлекеттер бекер алып, биз 5 сотук жериңизди суарсаңыз сиз төлөп атпайсызбы? Бул жерден Тажикстан менен биргелешип туруп иштеп, ошол эле Бириккен Улуттар Уюмуна, КМШ мамлекеттерине бирге саясат алып барыш керек болчу. Суу келечекте ал тургай бүгүн эле сырткы саясаттын өзөгү болуш керек болчу. Биз аны кичине тилекке каршы колдоно алган жерибиз жок. Негизи дүйнө жүзүндө азыр тынччылык жок да. Карасаңыз, Сирия таяк бүт элек. Ливия мамлекети вообще жок болуп кетпеди. Карасаңыз, тиги тегерегиндеги мамлекеттерден Европага качкындар көбөйдү. 20 жыл Афганистанда Американын алы келген жок. Андан мурун Советтер Союзучу. Эми азыр болсо мына талиптер бийликке келди. Каалайбызбы, каалабайбызбы, биз коопсуздукту ойлош керек болуп атпайбы? Жакында мына 4-ноябрда чоң жыйын болот экен Бишкекте. Бул туура. Бул азыркы биздин Кыргызстан бийлигинин муну өткөрүп атканын мен колдойм. Ал тургай Масадыков мырзанын Кабулга барып келгенин ар кандай талкууга алышты. Тажикстанга жагабы, жакпайбы? Анан кээ бир биздин саясатчыларга жагабы, жакпайбы? Бул деген акыл эси тайкы кишилер ошону сындады да. Карап көрсөңүздөр, эми талиптин булар бийликке келе электе дагы бир топ лидерлери Москвага барып жүргөн. Тышкы иштер министри жолугуп, башкалар жолугуп. Америка өзү кармап, баягы 11-сентябрдан камакка 7 жыл отургузган талиптердин жетекчилеринин бири менен ЦРУнун башчысы Кабулга учуп келип, мындай сиз менен отурганда сүйлөштү. Мына чоң мамлекеттерде айтты. А Кыргызстанга ошо Хизбут Тахрирлердин же террористтердин келгени керекпи бизге? Жок. А биз Кыргызстан бийлиги эмне ошолор талиптерди тааныйбыз деп келишим түздүбү? Жок да. Бирок Бириккен Улуттар Уюму да айтып атат. Тегерегинде коңшу мамлекеттер кичине жардам кылгыла, гуманитардык жардам кылгыла деп.
Түндө мен карасам, даже Бириккен Улттар уюму айтып атат, талиптер биздин гуманитардык жардамдардын коопсуздугун камсыз кылды деп атат. Бириккен Улттар уюму айтып атат. А биз эми бир самолетту алып барып ошону жардам берген ушуну саясатка айландырып керекпи же жокпу? Максат анда эмес го, уну эмес го максаты. Анан экинчи жагын, бизде да Памирде кыргыздар бар да. Алардын жашоосу эмне болуп атат? Эртеби кечпи биз алып келишибиз керек. Сиздер аркылуу бир нерсени айтып коеюн, өкмөттүн өкмөткө кулак кагыш. Мисалы Дания, Евросоюздун мамлекеттери булар Брюсселден чечим чыгарып, баланча мамлекет момча качкынды алсын деп айтып койгон ужечи. Бөлүшкөн. Мисалы бул Ташкент аркылуу эле Афганистандан качкындардын почти 20 миңин Германия кабыл алды уже. Люфтханза менен Өзбек Эйр ташып атат. 20 миң, 40 миңге квота берилген. Эми Дания мамлекети сириецтерди түштүк Америка мамлекеттерине төлөп, өзлөрүнө кабыл албаш үчүн ар бир качкын үчүн айына 2000 евро төлөп атат. Биздин өкмөт кайсы мамлекет кабыл алса, ошолорго төлөп атат. Ошолорго төлөп берип атат. Биздин ордубузга сиз кабыл алыңыз, биз сизге ар бир качкын үчүн төлөп берели деп атат. 2000 евродан төлөп атат. Эми мына Садыр Жапаров барып, ай сайын бир качкынга, ай сайын. Садыр Жапаров алайдан ушу жерге куралы деп капсула салып келди. Ошол жерге бюджеттен акча жетишпей атат деп мына жакында эле пресс-конференциясынан айтты. Биздин өкмөт ошону иштеп койсо туура эмес болобу? Кыргыздардын илгери көчүп кеткендер, Памирдеги кыргыздарды алып келсе, Евросоюз акча төлөп берсе, бул туура эмес болобу? Биздин тышкы иштер министрлиги, элчиликти азыр жибериш керек дагы. Биз качкындарды кабыл алып атабыз, силердин квотаңардын эсебинен деп туруп, сүйлөштүрүбүз алыш керек да каражат. Мүмкүн сүйлөштү. Масадыков балким сүйлөштү ошону. Жок, Евросоюз менен айтып атам да. Масадыков болсо бул бир чети тааныш иретинде, экинчиден биз мусулман калкыбыз, биз да кызыктарбыз. Мисалы Кытай экономика жагы менен азыр иштеп атат Афганистан менен. Өзбекстан лидери дагы айтты. Кызматташуу жагын каралып атат да. Азыр анын калыбына келтириш үчүн дүйнөлүк мисалы жана эсеп кысап счеттор азыр жабык болуп атат талиптердикичи. Анан бул дүйнө коомчулугу да көз кырын салат бул маселегечи. Себеби эми Афганистанда да чатак көбөйө берсе, эмне Америкага жеңил болобу? Ошол жакта наркопоток кетсе, наркобизнес, тиги соода, элди торговля, тиги булар кетсе Европага жакшы болобу же Россияга жакшы болобу? Анан Россиянын 201-чи дивизиясы турат Тажикстанда. Чегараны Россия күчтөп бекитсе, ал жактан бул Кыргызстандын коопсуздугуна жакшы өбөлгө түзөт. Башка маселе, биз өзүбүздүн армиябызды бага албасак, бирөөнүн солдатын багып калабыз. Биз өзүбүздүн күчтөшүбүз керек. Антпесек мына көрүнгөндөн такмок жеп, таяк жеп, элибиз жапа чектирип жүрө бергенибиз туура эмес. Бирок коңшу мамлекеттер менен коңшуну эч ким тандабайт дейт. Алыскы туугандар бүгүнкү жакынкы кошуна деген кыргыздар деле макал бар. Биз тил табыша билишибиз керек. Ошол эле маалда чек ара маселесин каалайбызбы, каалабайбызбы чечишибиз керек. Бүгүнкү күндө мына оор маселелердин бири болуп атат. Дүйнөлүк бир жерде чатак чыкса, ал эртеби кечпи Кыргызга да таасир этет. Ошол эле азыркы Афганистанда болуп аткан окуячы. Афганистанда көп жыл жашап, Бириккен Улуттардын уюмунда иштеген үчүн Масадыков башка мамлекеттер, мына кошуна мамлекеттер, Россия деле кээде ошо Афганистан менен мамиле түзүп атканда муну тартып ишке консультация сыяктуу болуп, анткени жеринде иштеген билген адам катары белгилүү да. Ошон үчүн мына барганы деле жалаң эле Кыргызстандын атынан эмес го, балким. Кыргызстандын кызматкери болгону менен балким башкалардын да маселелерин сүйлөшкөн. Бирок бул жерден ал жигит айтты, президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен барып келдим депчи. Мен бул жерден айтар элем, сырткы саясаттан бир көрөгөч белгисинин бири деп айтар элем. Кыргызстан эгемендүү мамлекет болгондон кийин ички сырткы саясатты өзү аныктаган акысы бар. Бирок ошол эле маалда бизде көп келишимдер бар. Ошол эле Россия менен, ошол эле коңшу мамлекеттер менен мыйзам түрүндө ратификация алынып күчүнө кирген. Биз аны эсибизге алышыбыз керек. Бизде ОДКБ деген бар. Анан консультация булар көпчүлүк маселелерде биз бир багытка барышыбыз керек.
Бирок ал жерден эми бир гуманитардык жардам менен барып келгенден бөдөнөдөн шыйрак чыгарбай жумурткадан кыр чыгарып кереги жок деп эсептейм. Биздин акыбыз бар болчу, милдеттүү болушубуз керек болсочу. Боордо ушул жерде жашап аткан кыргыздарга жардам беришибиз керек. Каалайбыз, каалабайбыз. Мына Тажикстанга келаткан 384 памирлик кыргыздар бала чакасы менен келатканда киргизип туруп 10-15 күн кармап туруп эки наристеси өлүп калды. Кайра чыгарып салды. Аларды эми ошол талиптер анан кучактап тосуп алдыбы. Кеттиңер эле, кайра келдиңерби дейт да. Анан ал кыргыздарда жыргагандан кеткен эмес да, тарыхты алып көрсөк. Эсиңиздеби, Рахман Кулхан аксакалыбыз түштүктө эң илимдүү, билимдүү, маданият бардык жака эмгеги сиңирген аксакалыбыз бар эле. Ал киши ошол жака Октябрь революциясы болгондон кийин айластан качкан. Биздин Кытайга анан кийин Пакистанга, Афганистанга кетип жашап аткан. Анан советтик армия барып байгы Афганистанда уруш башталганда ал киши да каршы чыггандан кийин Ванга, Туркияга качып кеткен. Канадага мүмкүн барат деп деген сөздөр болгон. Анан ал кишинин да аябай илимдүү, билимдүү болгон эки баласы Туркияда аябай атактуу, даңктуу, жакшы архитекторлордун бири болуп эсептелет. Анан биз мына мисалы Казакстанда Аралман деген программасы бар. 11 миллиард жыл сайын бөлүнүп турат. 11 миллиард эмне? Теңге. Мен бул да көп акча мисалы. Сырттагы казак улутундагы адамдарга жардам катары кайрылып келсе, аларга жардам катары бөлүнүп турат. Бизде тилекке каршы андай каражат жок бүгүнкү күндө. Бирок жанагыдай жол жобосун тапсак болот. Биздики убактыбыз 2-3 мүнөт калыптыр. Мынау шайлоо алдында эл шайлоочулар мындай бир майда мындай уруучулук нерселер көбөйүп бараткан сыяктуу. Кандай деп ойлойсуз? Туура, эми бул шайлоо бул күрөш да. Бирок күрөштү мен бир чети юрист катары айткым келет. Бир топ мыйзамдарды жазып жүргөн киши катарычы. Бизде азыркы конституция менен азыркы бул шайлоого жазылган мыйзам карама каршылыктар болуп атат. Тилекке каршы. Кээ бир пункттары бүгүнкү күндүн талабына жооп бербейт. Ошундан бир чыр-чатак чыгып кетеби деп мен корком бир четичи. Бирок азыр кандай дейбиз, чимкирикпи, эмне болсо бул жогорку кеңеш ушу шайлоо башталарына чейин өзүнүн вазыйфасын аткарыш керек болчу, ошолордун бузугун оңдопчу. Анан азыр болсо бул өкмөт дагы карап, эгер булар үлгүрбөй азыр көбү кетип атпайбы кайра шайлоогочу. Жок дегенде өкмөттүн токтомун чыгарып, президенттин указын даярдап, жанагы кем каршыны толуктай коюш керек болуп атат. Мыйзам чегиндечи. Анан мен айтар элем, бул болгону 90 орунга азыр 2000ден ашык киши чыгып атат. Жетишпейт. Баары чыгып аткандардын баарын кыргыздын мыкты балдары, кыздары деп эсептейм. Ар бири кыйын. Бирок орун аз болгондон кийин бөлүнбөй, жарылбай, сиз айткандай уруу улутка, регионго бөлүй баштаптыр ужечи. Бул түндүктүн партиясы, бул түштүктүн партиясы деп атышат. Бул аябай жаман, терс маселе. Муну утканды да, утулганды да билишибиз керек. Себеби мен деле көргөм ошондо. Мисалы, эки райондун жолун тосуп салганда Ак суу, Каракол, Жети Өгүз эли капаста калган. Элде эмне күнөө? Өлгөнгө бара албай калды, доктурга бара албай калды. Эмне үчүн бөлүп койгон? Жанагы туура эмес маселеси боюнча түп жагы жабылып калды да, тоңу жабылып калган. Эсиңиздеби, тиги Кочкор жабылып калган. Ошол эле тиги Жалал Абадта чыр чыгып туруп, уудун имаратын өрттөп ийген. Таласты басып алышкан акимчиликти, обул администрация ушундай. Анан биз мына 10-жылда эстеңиз. Мына 4-октябрда эстеңиз. Бизге ошол керекпи? Кыргыз эл айланайындар. Татыктуусын шайлаш керек да. Пейилибизди, ниетибизди оңолчу мал келбедиби? Уят болуп бүтпөдүкпү кошуна мамлекеттерге чейин? Качанга чейин эле өлтүрүп, кырып, бүлдүрүп, басып алып мародерствону жасайбыз? Кереги жок да мунунча эми. Бирок бийлик да билиши керек. Бул жана ресурс тигүүде президент да айтты. Ресурс колдонгондорду жумуштан алам тигүү депчи. Укук органдары да билиш керек. Муну аскерлердин же милициянын алы келбейт. Ар бирибиз, сиз дагы, биз дагы жоопкерчиликти сезишибиз керек. Улуулук вазыйфабызды аткарышыбыз керек. Керек болсо ошо жаштар дагы айланайындар, келечек силердин колуңарда. Бирок жоопкерчиликти жеке эле бийликтегилер эмес, ар бирибиз сезишибиз керек. Мындай
милицияларды мисалы токтото албайт. Эл токтошу керек өзүчө. Антпесек болбойт. Бул шайлоонун эң негизи мыйзам чегинде өтүш керек. Экинчиден жанагыдай акча, арак, шарак, тыйын административный ресурс токтотуш керек. Анан эл айланайын эл бирдемесин алып алып же ошону тууган урук биздики мейли озук иш болсо да байдын кызы сүйлөсүн дедиртпей, андан кийин кайра 5-6 жыл ошону ай бул акмак экен, анан секс алып экен, анан макала тигүү дедиртпей, уят болбой татыктуусун шайлагыла. Болбосо эмнеге анда кем анан бул корообузду шыпырып койбогон кишилер келип алып саясат сүйлөйбүз. Балдардын курсагы токпу, тынччылыкты, мамлекетти сактап калалы деген ошол мен айтаар элем. Мамлекетчил болушубуз керек ар бирибизчи. Мамлекеттин тынчтыгы, келечегине ар бирибиз жооп беришибиз керек. Болбосо кантип ошол балдарды сен ак бол, таза бол деп мугалимдер айталат. Келечекти түзө турган мугалимдер балдардын фундаменти. Же ата-эне кантип айталат, сен таза бол балам деп. Өзү аялы бирөөнө шайлап атса, күйөөсү тигинин бирдемесин жеп коюп ага шайлагандар болуп атпайбы. Мен ушуга чакырар элем, бул шайлоо жоопкерчиликтүү шайлоо. Мамлекетте мына дүйнөлүк ковид болуп турат. Күйүүчү май тигулар кымбаттап турат, чек ара проблемасы турат, тиякта талиптер тигулар. Эми ушул биз шайлоону татыктуу, айланайындар, кыргыздар, тарыхый биз элбиз, биз журтпуз, биз түпкүлүктүү элбиз. 30 миллион халкы бар, уруулардын желеги желбиребей жүрөт. Биздин дүйнөсүндө тааныткан кыздар балдарыбыз чыкты чемпиондор. Ошолорду жер каратпайлык. Миллиондор мигранттар жүрөт, миллиондон ашыкчы. Ошолорду жер каратпайлык. Анан мамлекеттин келечегин өзүбүз түптөйлүк, татыктуусун алып келипчи. Мен ушуга чакырар элем. Рахмат. Убактыбыз да бүтүп калыптыр. Бизде конокто Кубанычбек Исабеков болду, Жогорку Кеңештин спикеринин мурдагы орун басары. Рахмат. Вице-спикер. Рахмат сизге. Саламаттаңыздар.